Саламатсыздарбы урматтуу Каракулжа ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Азирети Билал атындагы Каракулжа райондук Борбордук мечитинде мекенинен узакта Якутияда эмгектенип жүргөн районубуздун чыгаан уул кыздары жөнөткөн кышкы кийимдер өз ээсин таап жүрөк жылытты. Мекендештердин жөнөткөн жардамын Каракулжа районунун имам хатиби Мамаев Дастан ажы жана уюштуруучу тобунун өкүлү Мусаев Мирланбек өз көзөмөлүнө алып келишүүдө. Ушуну менен 4-чү жолу уюштурулуп Мырзакедеги балдар үйүнө жана Шарип Жээнбеков атындагы интернат лицейине дагы таркатылып берилди. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, алхамдулиллахи раббил аламин, ва ла акибату лил муттакин, вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахабихи аджмаин. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, мынакей бүгүнкү Хаджил Масакин Сайдил Аям Жума күнү Каракулжа районубуздун Азирети Билал Борбордук мечитинде биздин алыстан жоктоп, бизди урматтап, сыйлап, өздөрү алыста болсо да жүрөгү ушул жакты ойлогон биздин Каракулжак жердештерибизге жана бардык момун мусулман Якутияда кызмат кылып аткан, соода кылып аткан бир туугандарыбыз Алла ыраазы болсун. Бүгүн ушул биздин Каракулжа жерди сүйүндүрүп, кубандырып мынакей жардамдар келип, ушул биздин Каракулжадагы бир туугандарыбыз жардам алып, азыр мынакей сүйүнүп, кубанып атышат. Бүгүн жума күнү иншалла. Азыр жумада да дуа кылабыз иншалла. Алла Таала бардыгын иштерине ийгилик берсин. Ушул жардам көрсөткөндөрдүн Алла Таала казанасы кенен, казанасынан түгөнгүс Алла Таала ошолорго иштерине ийгилик берсин, береке берсин Алла Таала. Ар дайым Алла өзү колдоп, коргоп, иштерине ийгилик берсин. Мен ыраазычылык билдирем, чоң ыраазычылык билдирем. Будан нары дагы иншалла дагы жөнөтүп турушат ушу Якутиялык биздин жердештерибизден. Алла ыраазы болсун. Берген эксан садакалар Алла Таала кабыл кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан, кимде ким садака берген болсо Алла Таала жаман нерседен кайтарат деген. Алла Таала ушу Якутия шаарында эмгектенип жаткан бир туугандарыбыз Алла Таала жаман нерседен кайтарсын, жакшылыкка жакын кылсын. Алла ыраазы болсун. Алла Таала ар дайым колдоп, коргоп жүрсүн. Алла урматтап сыйлаган жакшы инсандардан болсун. Үй бүлөсүнөн салих перзенттер, аалым перзенттер, каары перзенттер чыксын. Алла Таала иштерине ийгилик берсин. Ар дайым жакшынын үстүндө жүрөбүз. Алла Таала насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум, бир туугандар. Ушул мына Россия Федерациясынын Якутия шаарынан дагы мына кайрымдуулук болуп дагы бир ирет кийим кечелер келип отурат. Мунун биринчи эле жолкусу эмес, бул 4-чү жолку келиши. 4-чү жолу мына таркатып берип атабыз, элдер алып атат. Рахмат ошо жакта иштеп жүргөн мекендештерге, бир туугандарга иштерине ийгилик. Кайерде ушпасын, аман болсун. Үй бүлөсү менен тынч болсун. Ошо иштерине ийгилик иштери жүрүшө берсин. Ушакты алыста жүрсө да ошо Кыргызстан деп жүрөгү соккон мекендештерге рахмат. Ошо мына бир туугандар алып атат, берип атабыз. Кече дагы ошо Мырзакеге барып тапшырып келдик, ол жакка дагы бердик. Бул жерде Шарип Жээнбеков атындагы мектепке дагы бердик. Ал жака дагы кече таркатып берилди. Ошол жерде кызмат кылып жүргөн мына Каракулжа ТВга дагы рахмат. Ошо келип кызмат кылып берип атат. Ошо мекендештер рахмат сиздерге. Ар дайым ушундай иштерди кылып жүрө бериңиздер, ден соолук ишиңиздерге ийгилик мекендештер. Ошол жакта бир туугандарыбызга дуа кылып коесуздар, бардыгыңыздар. Алла Таала иштерине ийгилик, береке берсин, жакшылыктар болсун. Алыста жүрүшөт, Алла колдоп, коргоп. Аларда үй бүлөсү аман болсун, эсен болсун, бардыгыңыздар дуа кылып коесуздар иншалла. Мына жакынкы кошуна райондан, Каракулжа районунан Мирлан деген жигитибиз келип, балдар мына. Ушу балдар кышында үйшүп калбасын, анча-мынча кийим кечектен кыйналып аткан болсо бир таркатып коеюн деп 3 күндөн бери звондоп калат балдар. Мен ушу колум тийбей. Өзүм да кече ишке чыктым, балдар. Анан могу жерде турат, азыр бардык кийимдерди коебуз. Кээ бириңе жетип калышы мүмкүн, кээ бириңе жетпей калышы мүмкүн балдар.
Биз аракет кылабыз бардыгын алганга. Ким албай калса капа болбойсуң. Бардыгын алдың, туурабы? Алып атасың. Өткөндө болсо мына тоңдордон баштап бердик, бияка чейин, бияктан баштап тиги жака чейин бердик. Теги капа боло турган эч ким жок. Же ким капа болду? Жокпу? Эмсе азыр балдар силердин атыңардан ушу мына Мирлан жигитибизге бияк жолдошу болот экен, кичинекей бөбөгү бар экен. Ушуларга өтө чоң ыраазычылык кылып бир кол чаап коебуз, Ana bular aytты, Кашкайга кетеби? Жок дедим. Силер ушунча ниет кылып келгенден кийин, колдон келишинче азыр чоң болобу, кичине болобу таркатабыз. Сиз өзүңүз көрүп туруңуз. Балдар сизди көрсүн. Айтат, мени көрбөсө деле ыраазы элем дейт. Жок. Эң негизги максат балдар. Силер чоңойгондо ким мынабы? Айганыш. Болдубу? Кел менин ордума. Силер чоңоюп, ер жетелисиңер, балдар чоңоюсуңар, кыздар чоңоюсуңар. Силерге дагы ушу жигиттердей болуп, бирөөгө пайдам тийсин балдар. Анан пайдасы адам ал мында ачык айтып коеюн, адам эмес ал. Мына тиги жерге жазып койбодукпу? Жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, элиме кошкон үлүшүм. Бул силердин принцибиңер. Бул аксакалдардын, агаларыңардын принциби кыргыз элин бакканга өзүнүн үлүштөрүн кошуп атат балдар. Силер дагы кийин чоңойгондо мыкты жигиттерден болуп, мыкты кыздардан болуп, мынантип келип, жардам берип мындай адамдарга. Анан кийин элдин алкышына ээ болуп, мыкты жигиттерден, кыздардан болушуңарды каалайм да. Ошон үчүн силердин эсиңерде калсын деп мына чакырып атайын. Алдыма коюп сүйлөп атам. Эми азыр Кудай кааласа ачабыз. Анан баягы колубузга тийгенден кийин алакан жайып ката берип коебуз, балдар. Урматтуу балдар, мына маңдайыңарда Мирлан жигитибиз турат, жолдошу турат, кичинекей балдары турат. Үйдө да балдары болушу мүмкүн. Тууган туушкандары бар. Ушулардын бардыгына Алла Таалам бекем ден соолук берип, Алла Таалам ушуларга узун өмүр берип, бактылуу өмүр берип бергенде дагы тапкан ташыгандар барын жакшылыкка буйруп, эл ичинде абройлору бийик болуп, кайсыл жерде максат кылган болсо максаттары ишке ашып, бүгүнкү күнү Алла Тааладан эмне деп тилек кылып максат кылып аткан болсо, тилек максаттары кабыл болуп орундасын. Амин балдар.